Кыргыз тили 3 класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Саламатсыңарбы, балдар? Китеп, дептерлериңерди ачып, бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Эмесе, дептерибизге числону, теманы жазабыз. Биздин бүгүнкү темабыз үй бүлө, менин кичинекей мекеним. Ал эми биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын максаты текст менен иштөөгө, суроолорго жооп берүүгө үйрөнүшөт. Үй бүлө мүчөлөрүнө аяр мамиле жасоого үйрөнүшөт. Алган билимин турмушта колдонуп, сүйлөө кебинде пайдалана алышат. Ал эми төмөндө биз баалоо критерийине көңүл бөлөлү. Текст окуп мазмунун түшүнсөңөр, если понимаете содержание текста. Текст боюнча суроолорго жооп бере алсаңар, если ответьте на вопросы текста. Үй бүлө мүчөлөрү тууралуу сүйлөп бере алсаңар, если сможете рассказать о членах семьи, тогда, дети, вы можете получить хорошие оценки. Мына ошондо балдар биз жакшы баа алганга жетише алат экенбиз. Азыр биз Асандын үй бүлөсү деген текстке көңүл бөлөлү. Бул биздин үй бүлө. Это наша семья. Биздин үй бүлө чоң. Наша семья большая. Чоң атам, дедушка, чоң энем, бабушка, атам, отец, апам, мама, эжем, сестра, иним, братишка, жана мен, и я. Чоң атам жана чоң энем пенсияда. Дедушка и бабушка в пенсии. Атам дарыгер, отец врачом работает. Ал эми апам мугалим, мама работает учителем. Эжем 7 класста окуйт. Сестра учится в 7 классе. Иним бала бакчага барат. Братишка ходит в детский сад. Ал эми мен 3 класста окуйм, а я учусь в 3 классе. Мында чоң атам жана чоң энем телевизор көрүп отурушат. Здесь дедушка и бабушка смотрят телевизор. Атам жана иним шахмат ойноп жатышат. Отец и братишка играет в шахматы. Апам менен эжем ашканада тамак даярдап жатышат. Мама и сестра готовят ужин. Мен Ал эми мен сабакка даярданып жатам. А я готовлю урок. Мына балдар. Биз силер менен үй бүлө деген текстти өткөрдүк. Демек балдар, мекен бул биздин өлкөбүз. Биздин туулуп өскөн жерибиз. Ал эми биздин кичинекей мекенибиз бул үй бүлө экен балдар. Ошондуктан мекенибизди да, үйүбүздү да сактап, сүйүп, коргошубуз керек экен. Дети, что такое Родина? Родина – это наша земля, страна, наш Кыргызстан, где мы родились и выросли. А маленькая Родина – это наша семья. Поэтому мы должны любить, защищать, беречь свою Родину и семью. Эмесе балдар, үй тапшырма 17 бет, 2 көнүгүү. Сүйлөмдү туура түзгүлө. Правильно составьте предложение. Сабакка активдүү катышканыңар үчүн азаматсыңар балдар. Эмесе көңүлүңөр куунак, ден соолугуңар чың, сабакка катышканыңарга рахмат.